26-27 майда Бишкекте өтө турган Жогорку Евразия экономикалык кеңешинин жыйынынын алдында экономикалык форум быйыл Кыргызстанда өтө турган эң ири иш-чаралардын бири. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожошов белгилегендей, анда ЭЭПтин келечегин калыптандыруу, биримдиктеги кызматташтыктын жаңы чөйрөлөрү жана багыттары талкууланат. Ушул тапта иш-чарага катышууга 10дон ашык мамлекеттен 2000ге чукул адам каттоодон өттү. Ал эми ЭЭП өлкөлөрүнүн президенттери форумдун алкагында маселелерди видеоконференция форматында талкуулашат. Кыргызстан бул маанилүү иш-чараны жогорку деңгээлде өткөрүү үчүн даярдыктарды көрүп жатат. Форумга биз даярдыкты 2-3 айдан бери көргөнбүз. Бүгүнкү күндө даярдыгыбыз абдан бийик деңгээлде. Эки күн мурун биз ушу аэропорттон баштап жаткан мейманканага чейин ким каерде жатат, ошол форум кайсы жерде өтөт, баардык уюштуруу маселелердин баардыгын карап чыктык. Негизи бул форумдун максаты биздин экономикалык кызматташтыктын жана биздин экономика өнүгүү боюнча иштер жасаганга ушул форумда, ол жерде форумдун алкагында ушул 1700 адам катышып, бизнесмендер болот ал жакта, ишкерлер болот ал жакта, бири-бирине келишим түзөт сөзсүз албетте. Албетте ушул форум менимче мындай жакшы аянтча болот биздин экономикабызды өнүктүрүүгө.